15-күн. Энесинин жанында. Жайлоодо жашаган жылдар ага абдан жаккан эле. Эч оорубастан ден соолугу чың болуп чоңойду. Ошентип, анын келиши менен үйдүн ичи нурга бөлөндү. Энеси, чоң атасы, эжелери, абалары аны абдан жакшы көрүшчү. Эң кичүү абасы Аббас аны менен чогуу ойногон дос болчу. Жаштары жакын болгондуктан экөө бири-бирин жакшы түшүнүшчү. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үй жумуштарында апасына жардам берчү. Себеби апасынын чарчоосун, кыйналуусун каалачу эмес. Ал өтө таза бала болчу. Энеси анын ушунчалык тазалыкты жакшы көргөнүнө таң калчу. Абдан сылык, кылдат жана аябагандай чынчыл эле. Жалганды жек көрчү. Өтө элпек бала болчу. Меккелик балдар да бадиялыктар сыяктуу аны абдан жакшы көрүштү. Аны менен ойноо үчүн бири-бири менен жарыша турган болушту. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам досторун эч качан бөлчү эмес. Бай, кедей, ырайы, сулуу дебестен бардык балдар менен тең ойночу.